Саламатсызбы, урматтуу менин окурманым. Муну ошентип бүгүн Джон Кехонун Аң сезим баарын жасай алат китебинин 3 бөлүгүн сиздер үчүн окуп бермекчимин. 10 бөлүм. Чындык. Адамдын келечеги анын өзүндө түзүлгөн. Ал дал ушул учурда бар. Абрахам Маслоу. Азыркы учурда сиз менен болуп жаткан баардык нерсе жөн гана кокустук эмес. Ал сиздин мурдагы акыл эсиңиздин жыйынтыгы. Сиздин бүгүндүн түпкү тамыры өткөндө жатат. Мындай окшоштукту карап көрөлү. Асманды карап, андагы жылдыздарды көрүп жатып, биз анын азыркысын эмес, өткөндөгүсүн көрөбүз. Себеби ал жылдыздардын көбү бүгүнкү күндө жок. Жылдыздар бизден жүздөгөн, миңдеген жарык жылдар жана нуру секундуна 186 000 чакырым менен тараган алыстыкта. Анын нуру жерге жүздөгөн, миңдеген жылдардан кийин гана жетет. Ошентип, биз көрүп жаткан жарык 100 жыл мурда болгон жылдыздын жарыгы. Ал жылдыз 25 жыл мурун жарылып же өчүп калган болушу мүмкүн. Бирок биз ал жылдыз жок болсо да анын жарыгын мурдагыдай эле көрүп жатабыз жана аны дагы жүздөгөн жылдар бою көрөбүз. Мээнин күчүн колдонууда жогорудагы аналогияны эстеңиз. Себеби ойду өзгөртүү менен жашап жаткан чындыктын өзгөрүүсүн дароо эле байкабайсыз. Мурдагы чындыкта жашоону улантып жатып, жаңы акыл эсти өздүргөн учурда дайыма убактылуу кесинде бар болуп турат. Боло турган нерсени күтүү мезгили өтө маанилүү. Бул учурда сиздин жүрүм-турумуңуз жаратууну калаган чындыктын келишин же тездетет же жайлатат. Өзгөрүүлөрдүн болуп жаткандыгына шектенүүлөр пайда болушу мүмкүн. Сиз убакытты жөн эле коротуп жатам деп көңүлүңүз калышы дагы мүмкүн. Сиздин мээңиз эч нерсе болбойт жана баары пайдасыз деп сизди адаштырууга аракет кылат. Мындай ойлордун болушу табигый көрүнүш жана ал баарыбызда болот. Мындай ойлорго көңүл бурбастан сабырдуулук жана аракетчилик менен баштаган ишиңизди улантыңыз. Реалдуулук бул жөн эле стабилдүү жана өзгөрүлбөс нерсе эмес, ал процесс экенин унутпоо керек. Бардык нерселер ар дайым башка бир нерсеге айланып туруучу абалда. Сиздин жашоодогу кырдаалдар да ар дайым башка кырдаалга өтүү менен өзгөрүп турат. Эгер иштен ойду кайталай берсе, ал жаңы чындыкты түзбөй койбойт. Бул жөнүндө ойлонуп көрүү керек. Бардык негативдүү ойлорду этибарга албастан, өзүңүздү бош коюп, көнүгүүлөрдөн ырахат алыңыз. Баары өз убагында болот. Жашооңуз да акырындык менен табигый түрдө эч кыйынчылыксыз өзгөрө баштайт. Бул процессти шаштыруунун кажети жок. Бул эскертүүлөрдү унутпаңыз. Биринчиси, эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңызды түшүнүңүз. Бүгүнкү ойлор эртеңки келечекти түзөт. Экинчи, жашоодогу кыйынчылыктарга мамилеңизди өзгөртүңүз. Эгер сиз жумуш ордуңуздан көтөрүлө албай, жеке жашооңуз орундалбай, ооруп, жумушсуз болуп жана бардык кырдаал сизге каршы болуп жатса, аны боло турган нерсе катары кабыл алыңыз. Кырдаалдарга каршы чыгууга жана өзүңүздү аяганга убакыт коротпоңуз. Алар менен мээнин күчүнүн жардамы аркылуу күрөшүңүз. Үчүнчү, күн сайын күнүмдүк камкордуктан бошогон бир убакытты белгилеп алыңыз. Бул убакытта керектүү энергияны алып турасыз. Бир жолу бир компанияга чалып, ишке байланыштуу маалымат берип коюусун сурандым. Мен сүйлөшүп жаткан аял азыркы учурда компьютерде программа жүрүп жаткандыктан маалыматты ала албай жаткандыгын айтып, мени жарым сааттан кийин кайра чалышымды суранды. Трубканы койгондон кийин биз да мээнин күчүн дал ушундай колдонорубузду ойлодум. Ойломдук программаны аткарууда биз баардык кыжырды келтирген сырткы кубулуштардан мээни бекитип, программаны кайра-кайра айлантабыз. Өзгөрүү чогулуунун процесси. Кызыл боек менен толтурулган пипетканы элестетип көрүңүз. Күн сайын суу толтурулган идишке бир тамчыдан тамызып турасыз. Алгач эч кандай эффект байкалбайт. Боек тез эле сууга тарап, сиңип кетет. Күн сайын бир тамчыдан тамызып отуруп, өзгөрүүнү байкайсыз. Алгач боз кызгылт болот, андан кийин кызгылт болот, акырында каныккан кызыл түскө айланат. Жаңы жашоону түзүүдө да пипетка сыяктуу күнүмдүк алектенүүлөрдөн жана кыйынчылыктардан бошонгон учурда күтүү мезгили чыгат. Бул күтүү мезгили 5 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн.
Ал сиздин аны өзүңүзгө кандай белгилеп алганыңыздан көз каранды. Дайыма өздөштүрүлгөн жол жоболорду колдонуу менен дайыма өсүп жаткан эффектти көрөсүз. Бул процесс менен күчүнүн жарымы менен гана машыккандар орто жолдо жеңилүүгө дуушар болушат. Ал эми болгон күчү менен аракеттенип иштегендерге мүмкүн болбогон эч нерсе болбой калат. Алдын ала көрө билүүчү талантка ээ экениңизге жана кырдаалдарды жеңе алганга күчүңүз жетерине ишене аласызбы? Өзүңүз каалаган чындыкты жаратуу үчүн күн сайын бир да жолу калтырбай ойду бекемдөөгө даярсызбы? Жашооңузда эч нерсе өзгөрбөй жатса да ийгиликке ишенүү менен машыгууну улантасызбы? Эгер буларга даяр болсоңуз, анда сиз каалаган нерселердин баарын ала аласыз. Бул жашоого тайманбастан кириңиз. Ал сиздин баардык каалоолоруңузду аткарат. Топтолуу жана ой жүгүртүү. 11-бөлүм. Улуу жана сулуу ойду толугу менен түшүнүү үчүн аны жаратуу үчүн керектелгенден кем эмес убакыт керек. Жан Юберт. Көптөгөн адамдар топтолуу эмне экендиги жөнүндө жалган түшүнүккө ээ. Алар үчүн топтолуу оор жумуш менен байланышып, мектептеги жагымсыз эскерүүлөр менен байланышкан. Ошондон улам алар топтолуу оор деп өздөрүн ишендирип алышат. Бирок качандыр бир кино көрүү учурунда же концерт угуу учурунда кубанычты сезген болсоңуз, анда сизге рахат алып келип жаткан ишке топтолуу табигый түрдө жүрөрүн билесиз. Топтолуу адамдан жогорку аракетти эмес, практиканы талап кылат. Топтолуу ага ээ болууга жана аны өстүрүүгө мүмкүн болгон көндүм. Башка көндүмдөр сыяктуу эле канчалык аны көп колдонсо, ошончолук ал өөрчүй баштайт. Топтолууну өнүктүрүү менен сиз бир гана ойду башкарууну эмес, тунук акылга ээ боло баштаганыңызды байкайсыз. Белгилүү бир ишке же ойго мээни топтоо жана кунт коюу жөндөмдүүлүгү мээнин күчүн туура пайдалануунун кепилдиги. Тилекке каршы, эгер сиз буга чейин мээни эч машыктырбаган болсоңуз, аны башкарууга мүмкүн болбой жана бир ойдон экинчи ойго секирип кетип жатканын көрөсүз. Мээни машыктырып баштаганда адам ушул кубулушту биринчи байкайт. Адамдын мээси биз ойлогондон да туруксуз. Аны башкаруу үчүн көп аракеттер керек. Мээни сиз каалагандай ойлорду жаратуусуна мажбурлап, сизге кереги жок болгон ойлорду чыгарып салууну үйрөнүү керек. Адам өзүнүн ар бир оюна баш ийип, алардын аны белгисиз сарап кагызуусуна жол берсе, фантазиясынын жана каалоолорунун туткунунда калат. Ар бир ой адамга карата бир күчкө ээ. Топтолууну үйрөнүү менен биз ойлорго көзөмөлдөө орнотобуз. Мээни топтоонун ар кандай жол жоболору менен бекемдөө аркылуу аны тарбиялайбыз. Бул болсо өз учурунда ойлорду тандоого мүмкүнчүлүк берет. Топтолууну өнүктүрүү булчуңдарды бекемдөө сыяктуу. Спорт залдагы алгачкы машыгуу оор жана жагымсыз болушу мүмкүн, бирок күн сайын же күн алыс белгилүү эреженин негизинде машыгууну улантып отуруп, анын канчалык жагымдуу жана кызыктуу экенин байкайсыз. Андан сырткары, өзүңүздү жакшы сезип, чыдамкай болуу менен бирге жалпы физикалык абалыңыз жакшырат. Мээни машыктыруу да дал ушундай. Сиздин мээ тарбияга көнгөн эмес, ошондуктан алгач машыгууларга баш бербей каршы чыгат жана буга чейин акыл эстик машыгууларды жасагандагыдай жемиштүү боло албайт. Эгер алгач ушундай абалга туш келсеңиз, дароо эле таштап салбаңыз. Сабырдуу болуңуз жана бул жаңы көндүмгө ээ болгонго өзүңүзгө убакыт бериңиз. Дайыма аткарылган машыгуулар гана жыйынтык берет. Жыйынтык сөзсүз болот, мага ишенип коюңуз. Ой жүгүртүү. Топтолууну өнүктүрүү үчүн эң ылайыктуу жол бул ой жүгүртүү. Ал бир гана акылды курчутпастан изилденип жаткан маселени терең түшүнүүгө жардам берет. Ой жүгүртүүгө болгон көнүгүүлөр биздин сабактын эң маанилүү бөлүгү. Кандай гана маселе болбосун, анын үстүндө ой жүгүртүү аркылуу анын көрүнбөгөн жактарына, андагы идеяларга, чындыкка жана мыйзамдарга жете алабыз. Анда адамзатынын тарыхындагы улуу сүрөтчүлөр, ойлоп табуучулар, мистиктер, көз ачыктар өз билимдерин дал ушул жол аркылуу өнүктүрүп келишкен. Терең ой жүгүртүүсүз көптөгөн кубулуштардын сырын түшүнүү мүмкүн эмес. Ошондуктан көпчүлүк адамдар аларды курчап турган чындык жөнүндө
үстүрттөн гана билишет. Фактыларды жана логикалык аргументтерди келтирүү менен бир предмет жөнүндө канчалык көп билерибизди белгилеп өзүбүздү алдайбыз. Мүмкүн биз бир нерсе билебиз, бирок ошол бир нерсе жалпы картинанын кичинекей эле бөлүкчөсү болушу мүмкүн. Биз албетте бардык нерсени билбейбиз. Бир мисал келтирейин, өсүп жетиле элек али жашыл бойдон үзүп алган помидор бышкан помидордон эмнеси менен айырмаланат? Али быша элек помидорду жегенде жеке тажрыйбаңызга ылайык анын ачуу жана даамсыз экенин айтасыз. Ал эми бышкан помидорду жеп көрүп, буга чейин жаңылганыңызды көрөсүз. Сиз помидордун эки түрүн тең жеп көрүп, сиздин ал жөнүндөгү билимиңиз кеңейди. Жашыл али быша элек помидордун потенциалы сизге көрүнгөн эмес. Ушундай жол аркылуу бул китепти окуп көрүп, сиз мээнин күчү кандай иштерин билериңизди айтасыз жана ал туура. Бул маселе тууралуу сизде негизги түшүнүк пайда болду. Бирок эң негизгиси китепти окуу эле эмес, андагы берилген жол-жоболорду иш жүзүндө колдонуп көрүү маанилүү. Аларды үйрөнүү менен мээнин күчүнүн бардык сырларына жетүү теориялык билимге ээ болгон адамга караганда сизге жакын болот. Бир гана ой жүгүртүү коюлган маселени терең изилдей алат. Кантип ой жүгүртүү керек? Ой жүгүртүү аркылуу биз мээни керектүү маалымат алуу үчүн чырактын нуру катары колдонобуз. Ой жүгүртүү идеяны, ойду же чындыкты алуу үчүн жана аны терең иликтөө үчүн колдонулат. Бул сиз бир маселенин үстүндө иштеп, аны изилдөөгө алып жаткан учурда мээнин ошол маселеге топтолуусуна үйрөтөт. Тереңирээк түшүнгүңүз келген же сизди чыгармачылык темге түрткөн нерселер жөнүндө ой жүгүртүүгө болот. Айталы, сиз ойлор реалдуу күчкө ээ экендигине ырастоо ойлоп табууну каалап жатасыз. Ой жүгүртүү учурунда көнүгүүлөрдү 5 мүнөттөн аз эмес жана 10 мүнөттөн көп эмес кайталоону сунуштайм. Ойлордун реалдуу күчкө ээ экенине топтолуудан баштаңыз. Бул арастоого толугу менен берилиңиз. Өзүңүзгө бул сыяктуу суроолорду бериңиз. Бул эмнени билдирет? А муну менен эмне айтылып жатат? Бул мага кандай таасир бериши мүмкүн? Мындан пайда ала аламбы? Бул суроолордун үстүндө мээнин башка нерсеге алагды болушуна жол бербестен белгиленген убакка чейин ой жүгүрткүлө. Эгер оюңуз ой жүгүртүү учурунда ар кайсы нерсеге бурулуп кетип жатса, мындай абал сөзсүз болот. Акырын жана ишенимдүү түрдө аны ой жүгүртүп жаткан предметке алып келиңиз. Ой жүгүртүүнүн баштапкы этабында ойлонулуп жаткан предметтен ой 5 мүнөттүн ичинде 10-20 жолу башка нерсеге бурулуп кетет. Көнүгүү учурунда мээге таптакыр башкача ой келиши мүмкүн. Өткөндөгү эскерүүлөр, жасалбай калган иштер жөнүндөгү ой, ар кандай каалоолор, кыялдануулар, кабатырлануулар көңүлдү бөлүүгө аракет кылып, эркке каршы мээде пайда болуп турат. Алардын негизги маселеден алагды кылышына жол бербегиле. Мээ кереги жок ойлор менен алектенип жатканын байкаар замат ой жүгүртүү токтоп калган жерден улантып кетүү керек. Мээ азырынча мындай тарбияга жана иштөө режимине көнө элек. Ага ар кайсы ойлорду ойлоо жана өзүнө жаккан нерсеге топтолуу жагат. Бир аз убакыттан кийин ал бул жерде ойлонууга эч кажет жок экенин чечип, ойлор чаржайт боло баштайт. Буга көңүл бурбастан аны ой жүгүртүп жаткан предметке кайра алып келиңиз. Бул акыл үчүн укмуштуу гимнастика. Эми мээ сизди эмес, сиз аны көзөмөлдөйсүз. Эгер сиз бул көнүгүүнү бир канча күн жана жума бою аткарсаңыз, эки нерсе пайда болот. Биринчиден, мээни тарбиялоо аркылуу сиз топтолуу жөнөмдүүлүгүнө ээ болуп, активдүү жана чыгармачыл болосуз. Экинчиден, сиздин буга чейин ой жүгүртүп жаткан нерседеги чектелген логикалык түшүнүгүңүз алда канча тереңдейт. Ой жүгүртүү учурунда сизде кубанычтуу толкундануу жана ачылуу болуп, алдыңызда чындык ачылгандай сезимдер болорун байкайсыз. Ой жүгүртүү учурунда акылга келген идеяларды, ойлорду жазуу үчүн колго кагаз жана калем алып алууга болот. Идеяларды сезимдик деңгээлде кабыл алып жатканыңызды байкайсыз. Бул логикалык түшүнүүгө караганда алда канча эффективдүү. Мындай жол менен маселени терең изилдей аласыз.
Мээнин катылган күчүн көнүгүүлөр аркылуу өрчүтүүгө болот. Туура жана эффективдүү ойлонуу тажрыйба аркылуу келет. Топтолууну өнүктүрүү үчүн ой жүгүртүүнү азыртадан баштаңыз. Ой жүгүртүүнү күчтүү аң сезимге ээ экениңизди же ойлордун чындыкка таасир берери жөнүндө ойлонуудан баштасаңыз болот. Ошондой эле бул китепте жазылган жашооңузду толугу менен өзгөртө турган жол жоболордон баштаңыз. Ой жүгүртүүнүн предмети кандай гана болбосун, жыйынтыгында сизге 2 эселеп берилет. 12-бөлүм көз караштар жана алардын тамырлануусу. Чындыгында бардык акылман ойлор миңдеген жолу ойлонулган. Ал эми алар чындап силердики болуш үчүн ал мээде тамырланып калгыча кайра-кайра ойлонуп чыгыш керек. Гёте. Жашоодо адамдын көз карашы жана ырастоолор болбогон тармак жок. Айрым көз караштар жана ырастоолор бала кезинде калыптанып, өмүр бою калганы да бар. Бизде калыптанып калган көз караштардан өтө сейрек шек санайбыз. Албетте, аларды биз туура деп эсептейбиз. Болбосо, алардын бизге эмне кереги бар эле? Эгер акча табуу кыйын деп эсептесе, чындап эле кыйын. Адам өзүн эч керексиз сезсе, чындап эле ошондой. Эгер жашоо эч жакшылык алып келбейт деп эсептесек, чындап эле эч жакшылык алып келбейт. Биз жашоонун бардык аспектилеринен шек санай алабыз, бирок адам өзүнүн ишенимдерин эң акыркы кезекте шек саноого жол берет. Эмнеге ишенсең, ошону аласың. Көпчүлүк адам өзүнүн ишенимдерин өзүнө каршы колдонгон учурлар көп кездешет. Маселелерди кылдат анализдеп көрсөңөр, алардын көпчүлүгү туура эмес жана чектелген көз караштардан улам келип чыкканын көрөсүңөр. Ошондуктан адамдар ортосундагы мамилелерди, кыйынчылыктарды сезип жатсаңыз, адамдарга карата болгон көз караштарыңызды анализдеп көрүңүз. Бардык көз караштарыңызды карап көрүңүз. Ушуга окшош эле, эгер ооруп жатсаңыз, ден соолукка болгон, финансы жактан кыйналып жатсаңыз, акчага болгон көз карашыңызды анализдеп көрүңүз. Бир жолу лекциядан кийин мага 33 жаштардагы эркек киши келип, акырын үн менен аз акча табарын айтты. Ал ар дайым өзүн жана үй бүлөсүн камсыздай алган, бирок эч качан чогултууга чамасы келчү эмес. Менде эч качан жетишерлик акча болбойт деп кийин куушурду. Эл катарына кошулуу эч мүмкүн эмес. Менде эч качан жетишерлик акча болбойт. Эл катарына кошулуу эч мүмкүн эмес. Бул эки негативдүү ырастоо анын аң сезиминде терең тамырын жайып, анын чыныгы жашоосун түзүп турган. Жеке тажрыйбама ылайык, мен мындан башка да негативдүү ойлорунун бар же жогун сурадым. Себеби бир негативдүү ой өз артында узун койрук кылып ошондой ойлорду алып жүрөт. Мен андан акчага жана ийгиликке байланыштуу болгон көз караштарын жазып берүүсүн сурандым. Тизмесин окугандан кийин көп нерсе түшүнүктүү болду. Анын көз караштары жана ырастоолору төмөнкүдөй болгон. Жакшы акча таба алчу мүмкүнчүлүктөрдүн баарын башка адамдар ээлеп алган. Акча табуу кыйын, бардыгы ийгиликтүү адамдар эгоисттер, а мен эгоист болгум келбейт. Ийгиликке жетишим үчүн көп нерсени курмандык чалууга барышым керек. Кандай гана өзүн өзү чектеген жана өзүн өзү талкалоочу тизме бул. Бул адамдын эмне үчүн финансы жактан ийгиликке жетишпей жаткандыгы таң калыштуу эмес. Себеби ал өзүнүн аң сезими менен эгер жакшы акча тапса, башкаларды зыянга учуратарын, эгоист болорун жана көп нерсеге курмандык чаларын ырастоо кылып алган. Башка бир лекциямда дайыма ооруга чалдыга берген аял өзүнүн көз караштарын анализдеп көрүп, дайыма өзүнө төмөнкү ырастоолорду айта турганын байкаган. Баары оорушат, айланада көп жугуштуу оорулар бар. Мен ар дайым бир нерселерди жугузуп алам. Менин денем өтө эле морт. Оору ден соолукка караганда алда канча күчтүү. Тилекке жараша ал аял бул ырастоолорун позитивдүү көз карашка өзгөртүп, ден соолугунун абалын жакшырткан. Аң сезимдин мазмунуна кам көрүш керек экен. Эгер ага чар жайыт болгон негативдүү же чектелген идеялар, ойлор кирген болсо, аны чындык катары кабыл алып, ошого жараша кырдаалдарды пайда кыла баштайт. Эгер жакырчылыкка, жолсуздукка, бактысыздыкка ишенсе, анда аң сезим аларды ишке ашыруу үчүн болгон аракетин кылат. Жылан жуткан учуруңуз болду беле?
Кожоюн менен акылсыз дыйкан жөнүнө бир уламыш бар. Бир күнү үйүнө барган дыйканды кожоюну сыйлап тамак куюп берет. Дыйкан тамак ичерде табагынын ичинен кичинекей жыланды көрөт. Бирок кожоюнун капа кылбаш үчүн ун чыкпастан тамакты жыланы менен кошо ичет. Бир канча күндөн кийин катуу ооруп калат да кожоюндун үйүнө барышка туура келет. Кожоюну ага дары жасатып берет. Дарыны ичкени жатып, чыныдан дагы бир жыланды көрөт. Бул жолу унчукпай кое албай, катуу үнү менен дал ушул себептен ооруп калганын айтат. Кожоюну каткырып ага бөлмөнүн шыбында илинип турган жааны көрсөтүп, идиштен сен жыланды эмес, жаанын чагылышын көрүп жатасың. Идиште эч кандай жылан жок деп айтат. Дыйкан идишине дагы бир жолу караганда жылан эмес эле жаанын чагылышы экенин көрөт. Ошентип кожоюндун үйүнөн дарыны ичпестен эле кетет. Бир күндөн кийин оорусу да жоголгон. Өзүбүз жана курчап турган дүйнө жөнүндө чектелген көз караштарды жана ырастоолорду кабыл алуу менен биз элестетилген жыланды жутуп жатабыз. Анын туура эмес экенин түшүнгөнгө чейин ал реалдуу боло берет. Аң сезим бир идеяны же ырастоону кабыл алса, ал туура же туура эмес болсо да аны ырастаган ойлорду жаратып баштайт. Мисалы, сиз карама-каршы жыныстагы адам менен мамиле куруу өтө эле кыйын деп ойлойсуз. Бул ой мээде тамырланып, мээде мен эч качан мага жага турган адамды жолуктура албайм, жакшы өнөктөштү табууга мүмкүн эмес, мамилелер туруктуу эмес деген сыяктуу ойлор менен азыктандырып коет. Бир адамды жолуктурганда мээде төмөндөгүдөй ойлор жарала баштайт. Бул аябай деле жакшы эмес болушу мүмкүн. Баштоонун да кереги жок. Баары бир эч нерсе ишке ашпайт. Ал эч качан мага кызыкпайт. Бекем мамиле куруу кыйын деген ырастоо сиздин мээде тамыр алып калат да, андай эмес экенин далилдеген окуяларды четке кагып, чын эле мамиле куруу оор болгон кырдаалдарды магнит сыяктуу өзүнө тартып турат. Мээ көз карашты чындыкка айландырууга жөндөмдүү. Өзүңүздү пайдасыз сезесизби? Акча аз табасызбы? Ооруларды тартып турарыңызга ишенесизби? Мээ бул ырастоолордун чын экенин дагы бир жолу баса белгилей турганын талашсыз далилдерди табат. Ал эми сиз өзүңүздү жеңүүчү сезип, бардык нерседен акча жасоого болоруна ишенип жана өзүңүздүн дени сак адам экениңизге ишенип көрүңүз. Айланадагы бардык иш-аракет бул позитивдүү ырастоонун чын экенин далилдейт. Ырастоолорду акыл менен тандаңыз. Жашоодо кандай гана көйгөй болбосун, анын чечими да, кесепети да өзүңүз. Кызыктай угулушу мүмкүн, бирок өзүбүздүн көз караштарыбыз жана ырастоолорубуз маселени жаратууга да, аны чечүүгө да жөндөмдүү. Аң сезимде жаңы ырастоолор пайда болгондо сиздин алдыңызга башкача чындык ачылат. Айталы, сиз дос күтүү оор экенине ишенесиз. Бул ишеним менен сиз таанышкыңыз келбегенин актап жатасыз. Мында сиздин күнөөңүз жок, себеби ал оорда. Логикалык жактан алганда сиз жаңы таанышуулардан качасыз. Сиздин ишенимиңиз сиздин досуңуз жок болгонуна күнөөлүү эместигиңизди туура эмес далилдеп жатат. Эгер сиз ишенимиңизди жаңы тааныш күтүү оңой деген ырастоого өзгөртсөңүз, албетте дароо эле түшкү тамактанууга чакырган чалуулардан телефонуңуз жарылып кетпейт. Мүмкүн сиз эч ким менен таанышпайсыз, бирок сиздин бул маселеге болгон көз карашыңыз өзгөрөт. Мындай маселе болбоорун аны өзүңүз эле жаратып алганыңызды түшүнөсүз. Жашоодо бул болуп жаткан иштер үчүн жоопкерчиликти сезгенде эмнени өзгөртүү керектигин анализдеп баштайсыз. Кээде көз караштагы кичинекей өзгөрүү да алдыңызга чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Жаңы тааныш күтүү оор эмес экенине ишенгенде чындап эле анын оор иш эмес экенин тастыктаган далилдерди көрөсүз. Улуулугуңузду далилдеңиз. Жаңы позитивдүү ойлорго өтө ишенбесеңиз да, аларды иштеп чыгыңыз. Аң сезимиңизге каалагандай ойду, идеяны бекемдей аларыңызды жана мээ аны кабыл аларын, сиз болгону аны сезимдер аркылуу бир канча жолу кайталоо менен жеткире аларыңызды эстеңиз. Мээ адатка жараша иштейт. Эгер сиз мээге чектелген көз караштарды бекемдеп койгон болсоңуз, анда аларды жаңы позитивдүү ойлор менен чыгарып салыңыз. Жаңы позитивдүү ойлор мээде тамырланып калганга чейин кайталай бериңиз. Муну менен акылга тазалык жүргүзүүгө болот. Тамдарды сырдап, эски эмеректерди чыгарып,
бардык негативдүү өзүн басынтуучу ишенимдерди чыгарып, ордуна жаңыларды киргизүүгө убакыт келди. Төмөндө келтирилген тизмеден сизге адат болуп калган ырастоолор бар же жок экенин көрүңүз. Мен аны жасай албайм. Мен эч качан көп нерсеге жете албайм. Азыркы учурда менин мүмкүнчүлүктөрүм чектелген. Мен миңдеген жолу аракет кылып көрдүм. Эмне кылып жаткандыгым маанилүү эмес. Башкаларды кууп жетүү аябай кыйын. Ар дайым бир нерсе туура эмес болуп калат. Бул убактылуу, жашоо кыйын нерсе. Бир нерсеге жетүү үчүн көп иштеш керек. Эч бир нерсе жөн эле келбейт. Азыр мага убакыт эле келе элек. Мен эмне кылышты билбейм. Эгер жогорудагы ырастоолордун сизге бирөө тааныш болсо, дароо аны позитивдүү болгон жаңы ырастоого алмаштырыңыз. Ийгиликке жетүү — бул бизге ийгиликсиздикти берип жаткан актануу, шылтоолорду жана башка тоскоолдуктарды чыгарып салууга эрктин жана каалоонун болушу. Миллиондогон адамдар өздөрүнүн азыркы абалына канааттанып, аны өзгөртүүгө эч аракет жасашпайт. Алар жашоо кыйын жана өзүнүн мыйзамдарына баш ийет деп ишенишет. Аларга эч бир нерсе таасир этпейт жана эч нерсе ишендире албайт. Ал эми сиздичи? Мүмкүнчүлүктөрүңүздү үйрөнүңүз. Биринчи кадам. Кыйынчылыкты сезип жаткан бир тармакты тандаңыз. Финансы, өз ара мамиле, ден соолук, бизнес жана башка. Буларга болгон көз карашыңызды жазып чыгыңыз. Корогон убакытка кайгырбаңыз жана ачык болуңуз. Сиз сезүүнү каалаган же туура деп эсептеген көз карашты эмес, азыркы учурдагы аларга болгон көз карашыңызды жазыңыз. Бүткөндөн кийин алардын кайсынысы сизди чектеп жатканына көз жүгүртүңүз. Сизди алардын туура же туура эместиги кызыктырбасын. Сиздин милдет көз караштагы чектөөлөрдү табуу. Бул процессти туура жасаганда көп нерсе түшүнүктүү болот. Экинчи кадам. Ар бир чектөөчү көз караштын жанына жаңы, позитивдүү ырастоону жазып коюңуз. Мисалы, чектелген көз караш, жаңы ырастоо. Жакшы акча табуунун жолун көрбөй элемин. Акча табуунун көп жолдору бар. Адамдар менен таанышуу кыйын. Адамдар менен таанышуу оңой. Дос күтүү оңой эмес, дос күтүү оңой. Эл катарына эч качан кошула албайм. Бул долбоордун үстүндө иштөөгө убактым жок. Мен ийгилик үчүн жаралгам. Бул долбоорду жасоо үчүн көп убактым бар. Төмөндө ырастоолорду тамырлануу техникасын колдонуу аркылуу бул көз караштарды аң сезимде бекемдеңиз. Ай сайын 1-2ден жаңы ырастоолорду жаратып туруңуз. Бир жолкусунда көп ырастоолорду жаратууга аракет кылбаңыз. Убакыттын өтүшү менен эффективдүү иштеп жаткан көптөгөн ырастоолорго ээ болгонуңузду көрөсүз. Тамырлануу. Тамырлануу техникасы эң жөнөкөй. Аны төрөлгөндөн баштап эле колдоносуз. Алгач аны сүйлөгөндү үйрөнүү үчүн, кийин жадыбалды жаттоо үчүн колдонгонсуз. Сиз 6 жерде 6 же 8 жерде 7 канча болорун дароо айта аласыз. Себеби аны кайталоо аркылуу жаттаганда ал мээде тамырланып калган. Жадыбалды жаттоо үчүн канча жолу жазып алып жаттаганыңызды эстеңиз. Окуганды кантип үйрөнгөнүңүздү эстей албашыңыз мүмкүн, бирок анда деле дал ушундай процесс болгон. Сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү улам-улам кайталап, аларды туура эмес окуганда өзүңөр же башка бирөөнү оңдоп турган. Азыр болсо өз эне тилиңизде эч кыйынчылыксыз эркин сүйлөйсүз. Себеби ал тил мээге сиңип тамырланып калган. Жаңы идеялар менен ырастоолорду алар мээде тамырлангандан кийин гана башка маалыматтар сыяктуу автоматтык түрдө колдоно аласыз. Жаңы идеядан улам пайда болгон козголуу, кубануу узакка созулбайт. Себеби чыгармачыл дем канчалык күчтүү болбосун тез эле өчүп жок болот. Адам жаңы идеядан кандай гана кубанычты сезбесин, андан ары бара албаса же каалабаса, ал кубанычынын баштапкы этабында эле калат. Идеянын мээде тамырланып калышы үчүн ырастоону ой жүгүртүү менен байланыштыруу керек. Карама-каршы болгон идеяларды этибарга албаңыз. Бир гана идея сиз үчүн реалдуу болуусу жетиштүү. Жаңы идея назик өсүмдүк сыяктуу. Ал өсүү учурунда суугарууну талап кылат. Сак болуңуз, эгер
Кам көрбөсөңүз эски башкарууга мүмкүн болбогон идеялар кайрадан өсүп чыгып, жаңы алсыз идеяларды өлтүрүп коет. Бардык жаңы идеялар же ырастоолор мээге тамырлануудан биринчи өсүп жетилүүсү кажет. Ага убакыт талап кылынат. Жаңы идеяны же ырастоону 1-2 жолу же 10 жолу керек болсо 20 жолу кайталоодо эч нерсе болуп кетпейт. Жаңы ырастоонун эффектиси мээде тамырлануусу үчүн 1 айдан 3 айга чейинки убакыт керек. Бул күн сайын 5-10 мүнөттөн жасалган 30дан 90го чейинки көнүгүү дегенди билдирет. Эми сиз эмне үчүн кээ бир адамдардын жаңы идеяны же ырастоону 1 же 2 жолу окуп коюп жеңилип калганын түшүнүп жатасызбы? Мен ишенүүгө аракет кылдым, бирок эч жасай алган жокмун, деп көңүл калгандык менен айтышат. Жаңы идеяны аң сезимде жаратууга аракет кылсаңыз, алар болсо аң сезимдеги эски идеялар менен карама каршылыкка чыгышат. Жаңы ырастоолорду 2 же 3 ай бою күн сайын бекемдеп, тамырлантып турбасаңыз, мээ аларды кабыл ала албайт. Чала иштеп, убакытты коротуп, ал аз келгенсип ийгиликке жетпей калуунун эмне кажети бар? Кандай гана ырастоо болбосун, ал мээге тамырын жайыш үчүн убакытты жана көңүл бурууну талап кылат. Болбосо ийгиликке кепилдик жок. Эми артымдан кайталагыла. Кандай гана ырастоо болбосун, ал өсүп жана тамыр жайуу үчүн убакытты жана көңүл бурууну талап кылат. Кандай гана ырастоо болбосун, ал өсүп жана тамырын жайуу үчүн убакытты жана көңүл бурууну талап кылат. Өсүп жана тамыр жайуу үчүн кандай гана ырастоо болбосун, убакытты жана көңүл бурууну талап кылат. Түшүндүңүзбү? 13 бөлүм. Өзүн өзү баалоо. Биздеги катылган бир нерсенин өзүбүз экенин кабыл алмайынча, биздеги ишенбөөчүлүктү жарата берет. Роберт Фрост. Адамдын өзүнө болгон баа берүүсү маанилүү экендигин баары жакшы билишет. Бирок аз гана адам өзүнүн маанилүү экендигин түшүнөт. Биздин өзүбүзгө болгон баа берүүбүз жашаган жылдардагы калыптанган ойломдук элестетүүдөн жаралат. Акыр аягында ал биздин аң сезимге басылып калат да, өзүнөн өзү жашап баштайт. Биз аны өзүбүз жаратканыбызды унутуп калабыз, аны өзгөртүп жана кайрадан жасап чыга алабыз. Өзүн баалоо кантип жараларын карап көрөлү. Бала кезде өзүбүз жөнүндөгү бардык нерсени бизди курчап турган нерселерден алабыз. Эгер өспүрүм ата-энесинен сүйүүнү жана колдоону көрсө, чоң адам болгондо ал өзүнө жакшы мамиле кылат. Ал эми өспүрүмдү ата-энеси басынтып, ага жаман мамиле кылса, кийин анын өзүнө болгон баасы позитивдүү баалоодон алыс болот. Чоңоюп ата-энебизден бөлүнгөндө курдаштарыбыздын жана чоңдордун дүйнөсүнө аралашабыз. Андагы жаңы таанымдар бизге өз тагын калтырат. Тилекке каршы, эгер сиз жашоодо качып кутулгус маселелердеги көңүл калууларга өтө чоң маани берүүгө көнүп калган болсоңуз, анда көңүл калуу жашооңуздагы негизги образ болуп калат. Өзүңүздү олуттуу кабыл алыңыз. Эгер машинага кам көрбөсө, ал бузулат. Эгер үйдөгү эреттүүлүктү сактабаса, ал эскирип кулайт. Так ушундай эле күчтүү жана толук кандуу болуу үчүн өзүңө болгон баа берүүгө кам көрүү керек. Өзүнө карата кайдыгерлик анын өзүнө болгон баасын төмөндөтөт. Өзүңүзгө кандай кам көрсөңүз, өзүңүзгө болгон мамилеге да кам көрүүнү эреже катары кабыл алыңыз. Жашоо көңүл калууларга, жан дүйнөнүн кыйналышына, көйгөйлөргө жана жеңилүүлөргө кез келип турат. Эгер сак болбосоңуз, бул келип кетүүчү кырдаалдар сизди туңгуюкка такап коет. Саламаттуу образга ээ болуу үчүн өзүнө болгон бааны бекемдөө керек. Ага жетүү үчүн акыл-эсти өзүбүз жөнүндөгү позитивдүү, дем күч берүүчү ойлорго толтуруу кажет. Айрым учурда бул жерге али ишке аша элек кыялданууларды да кошууга болот. Аң сезим мээде жаралган бардык ойлордо алар туура же туура эмес болсо да кабыл аларын унутпагыла. Жыйынтыгында ошол ойлор сиздин образдын бир бөлүгү болуп калат. Төмөнкү 3 концепция өзүңүзгө болгон баа берүүнү жакшыртууга жардам берет. Биринчиси, сиз уникалдуу адамсыз. Дүйнөдө эч ким сиз сыяктуу ойлонууга жөндөмдүү эмес.
эч ким сизден жакшы жасай албайт. Өзүңүздүн уникалдуу экендигиңизди тастыктоону иликтөөнүн кереги жок. Болгону жогоруда айтылгандай ойлонуңуз. Жер жүзүндө жашап жатканыңызга кубанып, өзүңүз кандай болсоңуз ошондой бойдон жакшынакай экениңизди ойлонуңуз. Мактоого арзыган тараптарыңыз жөнүндө көбүрөөк ойлонуңуз. Экинчи, сиз каалаган нерсенин баарын жасай аласыз. Жашоо бизге чексиз мүмкүнчүлүктөрдү жана варианттарды берерин унутуп калабыз. Күнүмдүк жашоо менен алаксып жатып, аракет кылсак жете алган мүмкүнчүлүктөрдү байкай калабыз. Сиз каалаган мамлекетке бара аласыз. Чет тилди үйрөнүү, жеке ишти баштоо, музыкалык аспапта ойноону үйрөнүү, кандайдыр бир ийиримдин мүчөсү болуу, кол өнөрчүлүккө үйрөнүү, жаңы кесиптерди өздөштүрүү, жумуш ордун алмаштыруу, илимий изилдөө ишин баштоо, бардык нерсе жөнүндө ойлонуу. Ушундай маанай менен эмне кылууга чамаңыз жок. Мээде жакшы компьютер сыяктуу бардык варианттары берилген кеңири программа жазылган. Мен аны биздин голографиялык мүмкүнчүлүктөрүбүз деп айтам. Томаттын данынан томат гана өсүп чыга алат. Розага гана боло алат. Алардын чеги реалдуулукта бар болуп туруу гана болсо, сиз чексиз потенциалга ээсиз. Кандай гана дан тандабаңыз, ал сизге өсүп чыгат. Үчүнчү, сизде өзүңүзгө болгон чексиз бийлик бар. Күн сайын ойгонуу менен сиз чексиз бийликке, чектелбеген мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуз. Сөз жеке ойлоо образын тандоо жөнүндө болуп жатат. Эч ким сизге кантип жана эмне жөнүндө ойлоо керектигин айта албайт. Бул бийликти эмне кылышты бир гана өзүңүз билесиз. Жашооңуздун каалаган тармагын жасоого, курууга же бир калыпта кармоого жөндөмдүйсүз. Өзүңүз жөнүндө кандай ойлосоңуз, так ошондой болосуз. Морт ойлор морт адамды жаратат. Ишенимдүү ойлор ишенимдүүнү. Алсыздар эрксизди. Күчтүүлөр чечкиндүүнү. Максатка багытталгандар максатка умтулганды. Ишке ашпагандар тажрыйбасызды. Алсыздар алсызды. Өзүнө болгон аябоо сезими анын өмүр бою өзүнүн аябоосуна алып келет. Назиктик сүйгөн адамды жаратат. Ийгиликтүүлөр жолдоону. Сиз өзүңүзгө болгон мамилени курууга жана аны сактоого жоопкерчиликтүүсүз. Өзүңүзгө ыраазы болуңуз. Өзүңүздүн жакшы жактарыңызды ойлом аркылуу элестетиңиз, өстүрүңүз жана тастыктаңыз. Өзүңөрдү сүйгүлө. Мен баарынан мыктымын дегенден сырткары, өзүн жакшы көрүү маанилүү роль ойнойт. Мен кандай болсом, ошондой жакшымын деген принципти карманыңыз. Сизге башка бирөө болуунун кереги жок экенин аңдап билиңиз. Өзүңүздү кандай болсоңуз, ошондой кабыл алуу менен башкача адам болуп, оңой эле өзгөрө аласыз. Албетте, узак убакыт бою жек көрүүдөн кийин өзүңүздү жакшы көрүү кыйын. Алдыга умтулуу үчүн берилген өзүнөн өзү колдоо өтө тереңде калтылган. Башка бирөө болууга өзүңүздү мажбур кылбаңыз. Кандай болсоңуз, ошондой кабыл алганда гана өзүңүздөгү өзү деген муундан турган башка сапаттарыңызды көрө аласыз. Өзүнө болгон ишенимдүүлүк. Өзүңүзгө ишенимдүү болуңуз. Күчтүү, энергиялуу экениңизди жана ийгиликке жетериңизге бекем ишениңиз. Эгер бала кезде эч жолуңуз болбогон болсо, аны унутуңуз. Азыр сиз учур чактасыз жана келечек да алыс эмес. Мурда ийгиликке жетпеген болсоңуз эмне болуптур? Негизги эске алчу нерсе азыр кандай ойлонуп жаткандыгыңыз жана келечекти кандай жасай тургандыгыңыз. Өзүңүзгө жана күчүңүзгө ишенгенде жашоодогу ар кандай кырдаалдан оңой жол таба аласыз. Өзүңүз өзгөргөндө курчап турган айлананын да өзгөргөнүн көрөсүз. Демек, баары сиздин колуңузда. 14-бөлүм. Чыгармачылык шык. Эң улуу искусство биздин жашоо. Ричард. Чыгармачылык шык жөнүндө сөз болуп жатканда акылга дароо эле искусстводо өзүн көрсөткөн жазуучулар, сүрөтчүлөр, акындар, музыканттар келет. Ишти ийгиликтүү жүргүзүү, балдарды тарбиялоодогу жаңы методдор, көңүлдүү жана кызыктуу жашоодо
искусство сыяктуу эле чыгармачылыкты жана кыялданууну талап кылат. Дем күч, элестетүү жашоонун бардык тармагында адамдар менен, үй-бүлө менен, ишкердик, жумуш жана коом менен болгон өз ара мамиледе өтө маанилүү. Ийгиликке жеткен адамдар чыгармачыл жөндөмдүүлүгүнүн пайда болгон ишенимдүүлүгү менен ар дайым жаңы бир нерсе ойлоп табуу жана аларды жашоого чакырык жасоо аркылуу колдонуп жашашат. Сизде чыгармачылык шык барбы? Бул суроого берилген жооптор жашооңуздун көптөгөн аспектилерин аныктайт. Өзүңүздү кандай көрөсүз? Сезимдериңизге ишенесизби? Маселелерди кантип чечесиз? Сиздин идеяга жана аны чечүүгө болгон мамилеңиз ушулардын баарын сиздин жогорудагы суроого берилген жообуңуз аныктайт. Бир канча жыл мурун чоң бир ишкана жүргүзгөн изилдөөнүн ишине отчет жасадым. Ал ишканадагы инженерлердин чыгармачылык шыгы жоктугу менен байланыштуу эле. Бул маселени чечүү үчүн психологдордун тобу чакырылган. Алардын максаты чыгармачыл жана чыгармачыл эмес адамдардын ортосундагы айырмачылыкты аныктоо болчу. Ишкананын жетекчилиги психологдордун жардамы аркылуу чыгармачыл эмес адамдарды шыктандырууга метод ойлоп табаарына үмүттөнүшкөн. Психологдор чыгармачыл адамдар башкалардан эмнеси менен айырмаланарын аныктоо үчүн көп сандаган текшерүүлөрдү жүргүзүшкөн. Кандайдыр бир сыйкырдуу кошулма барбы? Бар болсо ал эмне? Алар билиминен, тажрыйбасынан, тарбиясынан, хоббисинен баштап жакшы көргөн тамагына, түсүнө, каалоолоруна жана жактырбаган нерселерине чейинки суроолордун үстүндө иштешкен. Окумуштуулар жандырмагын чечүү үчүн ырастоо, ойлоо образы жана көз караштарын изилдешти. Бир канча ай жана $100,000 короткон психологдор акыры эки типтеги адамдардын ортосундагы айырмачылыкты табышат. Чыгармачылык менен ойлонгон адамдар өздөрүн чыгармачыл инсан катары эсептешкен. Ал эми чыгармачыл шыгы жоктор өздөрүн чыгармачыл инсан катары эсептешкен эмес. Бул ачык айкын ырастоо биздин ким экенибизди жана кандай жашаарыбызды түшүндүрүп турат. Өздөрүн чыгармачыл эмес инсан катары эсептеген жана жаңы жолдорду изилдебеген инженерлер эмне болду? Адамдын жаңы бир нерсе ойлоп таба албагандыгы эмне үчүн кыжырды келтирет? Алар болгону өздөрүн өзгөрүүгө жөндөмдүүлүгү жок сыяктуу сезишкен. Ал эми чыгармачылык шыгы бар инженерлер жаратуучулук жөндөмдүүлүгү бар экенин бекемдеген жаңы идеяларды, чечимдерди жана методдорду изилдеп колдонуп көрүүгө умтулушкан. Чыгармачыл адамсызбы деген суроонун маанилүүлүгүн көрдүңүзбү? Кандай гана жооп болбосун ал пайгамбарлык кылат. Бул бөлүмдү окуганда сиз өзүңүздүн чыгармачылык жөндөмдүүлүгүңүздөн шек санап, ал менде жок деп ойлойсуз. Азыр эмне деп ойлоп жаткандыгыңыз маанилүү эмес. Сизде баары бир жаратуучулук жөндөм бар болгону аны ойготуу керек. Бир канча жөнөкөй ыкмаларды колдонуу менен жакын арада чыгармачыл жөндөмдүүлүгүңүздү ачасыз жана кыялыңыз чындыкка айланат. Жакында сиз бир гана чыгармачылык көндүмдөргө ээ болбостон жашоодогу бардык нерсенин баалуулугун түшүнө аласыз. Баарыбызда табияттан берилген чыгармачылык потенциал бар. Бул адамдын бөлүнгүс бөлүгү. Көпчүлүк адамдарды бала кезинде анда чыгармачылык шык жок экенине ишендирип койгонда чыгармачылык башталышы ал ишенимге моюн сунган. Бактыга жараша аны кайрадан жаратууга мүмкүн. Жашоону жакшыртуу үчүн 6 чыгармачыл стратегия. Биринчиси, изилдөөчү болуңуз. Бул сергек ойлорго, укмуштууда идеяларды издөөгө жол ачат. Изилдөөчү ар дайым жөнөкөй деген маселелерди чечүүдө жаңы, мурда белгисиз болгон жолдор менен чечүүгө аракет кылат. Ал белгисиз дүйнө, жолдор, буюмдар, тейлөөлөр, достор, жолдор, идеялардын ачылышы күтүп турганына ишенет. Изилдөөчү башкалар баскан жолдон баспайт. Искусстводогу, бизнестеги, билим жана илимдеги маанилүү жетишкендиктер мурда изилденбеген тармактарынан жаралган. Алар ийгилик жана бакыт башка бирөөнү тоороодон эмес, өзүңдүн жеке жолуңду тапканда келерин билишет. Мындай адамдар ар дайым алдыда. Экинчи, суроолорду бергиле. Бардык нерсе жөнүндө сурагыла.
Англисчедеги question суроо деген сөз латын тилиндеги издөө деген сөзүнөн келип чыккан жана quest изилдөө деген сөз менен бир муунду түзөт. Чыгармачыл жашоо менен өмүр сүрүү ар дайым изилденүүдө болуу дегендик. Суроолорго жооп издөө, таанууга умтулуу адамдын өсүп өнүгүүсүнүн милдеттүү түзүмү. Атактуу инженер Бакминстер Фуллер баяоо болуп суроолорду бергиле деп айткан. Акылсыз суроолор жок. Акылсыз суроо бул берилбей калган суроо. Каалагандай суроолорду бергиле. Мага мындай жашоонун эмне кереги бар? Эмнеге бул ишти аткарып жатам? Эмнеге өзүмдү бир нерседен чектейм? Эмнени өзгөртүшүм керек? Эмнеге күн сайын кофе жана тост менен тамактанам? Эмнеге көнүгүү жасабай жатам? Кантип үй бүлөм менен көп убакыт өткөзөм? Эмнеге дайыма бир эле ресторанга бара берем? Кандай таланттардан баш тарткам? Кандай адаттарды үйрөнүп жана өнүктүрсөм жашоомду өзгөртөм? Кызык, ал адамга, кардарга, ишканага сунуш кылсам кандай болот? Өндүрүш товарды 2 эсе кыскартсак, көбөйтсөк кандай болот? Телевизор көрбөй калсам эмне болот? Үйдү сатып Мексикага жашаганы көчүп кетсек дагы эмне болот? Менин так ушундай кылган бир досум бар. Ал өзүнө ушул азыркы суроону бергенде ага жообу жаккан. Анын жубайы 2 баласы жана көптү үмүттөндүргөн жумуш орду бар болчу. Бирок ал жубайы экөө баарын сатып Мексикага көчүп кетишкен. Ата-энеси жана досторунун көпчүлүгү анын акылынын айныганын жана 2 баласына карата жоопкерчиликсиз катар кабыл алышкан. Бирок алар эч нерсеге карабастан көчүп кетишкен. Алар Мексикадагы кооздугу менен аты чыккан бир айылга көчүп кетишкен. Ал роман жазган, аялы керамика менен алектенип баштаган. 2 баласы да жаңы жерге көнүккөн. Алар ал жакта 4 жыл жашашкан да акырында кайра өз үйүнө келишкен. Анын романы атактуулукка жетпесе да, ал бул жөндөмдүүлүгүн улантып кеткен. Азыркы учурда басмаканада иштейт. Мурдагы иш ордуна караганда жаңы иши менен өзүн кыйла бактылуу сезет. Бул өмүрүмдөгү эң мыкты жана эр жүрөк көчүү болгон деп чоң кубануу менен айтат. Суроолор жана жооптор канчалык кызыктай угулса да, алар үчүн эң ыңгайсыз болбогула. Бул кызыктай суроо жооптор күтүүсүз өзгөрүүлөрдү жаратышы мүмкүн. Эгер сиз жашоонун бардык тармактарына тийиштүү болгон суроолорду чынчыл болуп, чын жүрөктөн берсеңиз, анда көңүл бурууга татыктуу болгон тараптар ачыларын көрөсүз. Башкалар керектөөлөрдү жана каалоолорду ачат. Баарыбыз көдүмүш адаттардын колубуз. Мурда жагымдуу болгон иш болсо да, азыр кыйноону жараткан иреттүүлүктү ээрчийбиз. Биздин келечек канчалык көп суроолорду берип, ырастоолорду, иш-аракетти, руханий баалуулуктарды, максатты, жашоо образды көзөмөлдөп, текшерип жаткандыгыбыздан көз каранды. Мындай суроолор чыгармачыл жашоодо чечүүчү ролду ойнойт. Эгер биз жаңы өзгөрүүлөрдү кааласак, анда акылдуу, өткүр суроолорду берип, алардын жообуна кулак салышыбыз керек. Алар өзгөрүүгө карай чексиз жолдорду ачат. 3. Көп идеяларды көтөргүлө. Химия боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Лайнус Паулинг мыкты ойду жаратуу үчүн көптөгөн ойлорду жаратуу керек деп айткан. Эгер сизде бир гана ой болсо, анда маселени чечүүдө бир гана чечим жана иш-аракетке бир гана багыт. Ал ийкемдүүлүктү жана ыңгайлашууну талап кылган дүйнөдө тобокелдикке баруу болуп саналат. Бир жооп, бир чечим деген ой калыптанып калган. Жооп же чечим издөөдө биз биринчи акылга эмне келсе, ошону тандайбыз. Акылды машыктырып бир канча жооп издеңиз. Чыгармачылыктын демилгесине жана элестетүүсүнө жол бериңиз. Өзүңүзгө ооба, бул да болот. Бирок мындан да мыкты жооп болушу мүмкүн деп айтыңыз. 2, 3, 4 варианттар адамдын чыгармачыл активдүүлүгүн жогорулатат жана ошолордун бирөө туура жооп болушу мүмкүн. Гай Боучард Монреалдагы жарнамалык агенттикти жетектейт. Ал өзүнүн кардарларына болгон мамилеге чоң маани берет. Анын иштеги ийгилигине алып келген эрежеси бар. Мен өзүмдү ар бир компанияга
3 башка концепция ойлоп табууга мажбурлайм жана анын ичинен эң мыктысын тандайм. Кээде бул эрежени бузуу азгыруусу болот, кээде биринчи идея эң мыкты болот. Бирок биринчи идеяны колдоноорумду билсем да, ойлонуу баш кийимим кийип алып, экинчи, үчүнчү идеяларды издей берем. Айрым учурда биринчи идеяны колдоном, бирок көпчүлүк учурда экинчи жана үчүнчү идеяга токтолом. 4. Эрежелерди буз, адаттарды бүлүндүр. Чыгармачылык шыктануу эски көз караштарды жок кылып, ордуна жаңыларды түзүү менен башталат. Айрым учурда эски адаттар жашоодогу жаңы резолюциянын башталышы, бизди тажаткан адаттардан арылтып, өзүн өзү өркүндөтүүгө болгон жол. Скотти Боумен хоккей чөйрөсүндө машыктыруучу ишкер катары белгилүү. Оюнчуларынын жакшы жыйынтыктарга кантип жетүүсүн жакшы билет. Скотти 1996 жылы өзүнүн Детройт Ред Уингс командасы НХЛдын мурдагы рекордун жеңип, мезгил ичи жеңиштерге жеткендиги үчүн машыктыруучу наамын алган. Андан сырткары анын хоккей боюнча сыйлыктары башка профессионал машыктыруучуларга караганда алда канча көп. 1997 жылы февралда жеткен жеңиштеринин саны 1000 жеткен. Эгер команда жакшы ойной албай жатса, аларды мурда бирге ойнобогон хоккеисттердин жанына силкилдетип турат. Бул оюнчулардын өз ордуларында калуу эрежесине карама-каршы келет, себеби алар бири-бирин жакшы билишет жана ар биринин кыймылын болжолдоп биле алышат. Скотти мыкты жыйынтыктарга жетүү үчүн ар кандай салттык эмес ыкмаларды колдонуудан коркпойт. Нью-Йорктогу даяр кийимдерди чыгарган ийгиликтүү өндүрүшчүнүн ыкмасын изилдеп көрдүм. Сазга тыгылып калгандай сезимдер жаралса, анда уктоо күн тартибин өзгөртөм. Эртең менен 7-де туруп, 11-де жатуунун ордуна кечки 9-да жатып 4-тө турам. Бул жаңы идеялардын жаралышын камсыздап, ишке болгон жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Кийинчерээк ушул сыяктуу ыкманы колдонуп көрдүм. 3 айдын аралыгында күн тартибимди күнүнө 2 жолу уктоого ылайыктап түзүп алдым. Эртең менен саат 4-тө туруп, түшкө чейин иштейм. Кайра саат 2-де жатып, саат 6-га чейин уктайм. Кайра түн ортосуна чейин иштегенден кийин уктап жаттым. Бул ыкма менин ишмердүүлүгүмдү укмуштуу да жакшыртты. Ага кошумча өзүмдү жакшы сезген 2 эртең мененки убактым болуп жатты. Андан сырткары көп түштөрдү көрүп, аларды эстеп калып жаттым.